100-дан көп экен өлгөн кишилерчи. Ушу пандемияга бирөө жооп бериш керек да. Эмне ушунча канча миңдеген киши өлүп, ага эч ким жооп берилбей калабы? Ошол боюнча азыр бүт ушул пандемияга кимдер тиешеси бар? Мисалы, Абылгазиев, Боронов, жана Алтынай Сулаймова, ким эле? Өмүрбекова, ошолор беле жанакы, вице-премьер жана эки эме бар жооп берет. Азыр шуну аягына чейин чыгарабыз. Аягына чейин. Азыр Боронов кажется кирип кетсе керек. Да просто отурат кудай менимче. Дагы кимдер суракка чакыртылышы мүмкүн бул иш боюнча? Ушул пандемияда ким жооптуу болсо, ошонун баарын чакыртабыз. Эч кимге скачуха болбойт. Мисалы, азыр Бороновду мына биринчи жол чакыртып атат. Азыр дагы мурдакы министрлер бүт бар ушул пандемия боюнча азыр биринчи чоң иш пандемия. Анткени адам өлүп кетти, көп адам өлүп кетти. Мунун үчүн бирөө жооп бериш керек өзүчү. Сыйык мырза, буга чейин атайын техникаларды кымбат баада алганы деп бизге белгилүү болгон эле, анан тактап айта аласызбы? Пандемия болгондо ичинде эмне иштер бар мисалы? Ал деген башка иш, жана скорый помощь эмелерби? Азыр ушунун баарын тактап атышат. Жана СИЗ, жана бүт медикаменттин баарын кымбат алып. Урматтуу журналисттер, чыдап тургулачы. Чуть терпение только. Только начинаем сейчас, видите, да? Азыр сабырдып тургула, азыр буга чейин мурдагы эмне баарыңар бияктаса? Министри кармалганда ушул эле иш боюнча чакырылып атат да, ошондой Кубатбек Боронов, Эмне боюнча кандай дейсиз? Буга чейин саламаттык сактоо министри мурдагы космостук кармалбады беле, ошол иш боюнча чакырылып атат да азыр, ошол гуманитардык жардамдарды бөлүштүрүүдө кандайдыр бир акчаларды жеп койгон деген. Ошонун баарын тактап атабыз да азырчы. Канча акча келди? Канча акча гуманитарный помощьга кетпей, зарплатага кетип калгандар бар экен да, ушундайлар бар экен. Эми бул тергөөнүн бул купуялуу сырлары да, эми Кудай буйрса, биз мына вот мен деле силер билген эмес эмешке чыга калсаң көп койсоңчу. Обедке барып атабыз. Азыр баарын тактайбыз, бүт баарын по полочке. Ким пандемия болуп башталганда кандай шагдар пошаговый кетиш керек да. Ким андан кийин ким күнөөлүү, андан кийин эмне болду, андан кошмар болду туурабы? Июльда 1300 киши өлдү. Ошонун баарына биринчи ушул өлүм үчүн жооп бериш керек деп атабыз. Ушул канча бир эле чолпонтудан бир эле жерден 4 өлүп кетти, билесиз, бир эле семьядан 4. Баарына ушу боюнча эми пандемия боюнча эле чакырды го. Кубатбек Боронов кайра чакырасыздарбы? Абылгазиевди азыр баары чакырылат. Азыр Кудай буйрса, керек болсо камалышат. Көптөгөндөр камалышат керек болсо. Кимдер камалышы мүмкүн, анан кийин Эми аны айта албайм, аны тергөө камайт да менин моюнда. Кийинки ким чакырылат анда суракка? Азыр премьер-министрлер Абылгазиев менен Боронов, анан бывший жанагы ошо именно пандемияга соцблокту караган вице-премьерлер, анан эки министр здравоохранения ушулар жооп беришет. Анан Минфин жооп берет. Ошол кезде акча бөлүнбөй койгон экен да. Эми анын баарын айта албайм. Канча акча бөлүнбөй койгон экен, айтып бересизби? Мен айта албайм аны. Пандемия убагында аябай адамдардын баягы көп ооруп больницага түшүп атканда ошол убакта акча бөлүнбөй калган экен, мүмкүн кандай? Ошондой деп азыр айтып атышат. Ошол канча акча анда мындай бөлүнүп, канчасын мен силерди алып койду же жеп койду дегенде кабинетине киргизип койбойм. Баарын биле албайсыңар кирип эле. Анын баары шашпай билинет азыр. Жакшы, менде больницадан чыгып азыр ошо как раз бир эмем калган. Обедте бар, картинка салып келе калайын деп жөө кетип бардым. Кимдер камалышы мүмкүн анда, сиз камалат? Чоңдор камалат. Ошол маалда кимдер болсо, ошол маалда кимдер пандемияда ушундайга жеткиришти, ошонун баарын азыр жоопко тартканга аракет кылабыз. Экономикалык амнистия деп атпады эле, ошол аркылуу чыгып кетишпейби анан директор? Бул экономика эмес да.